Төшөктө анча эмессиң сен, значит дедим. Мен сага келген максатым эми өзүң деле түшүнүп турасың да дедим. Десем, деп койду. Сиз жаш баланы тандаганыңыз балким ушу төшөк маселесинде болдубу? Биз сразу эле катышуучу кылып ала албайбыз деди. Жок. Кабар алсам жооп бербей коет, жазсам. Блоктоп салганда. Бияктан ведущийлер айтып, бияктан кызым кирип келип калабы деген даже өзүмчө мечтать эттим. Жарашыптыр деп уктум. Максат ажы мени кийинки аял кылып алса, мен турмушка чыкпакмын. Мен жактырам ушул кишини. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Сол ТВнын көрүүчүлөрү, биз дагы кезектеги маек издестерге сунуштаганы турабыз. Ал эми бүгүнкү биздин каарманыбыз өзүнүн өмүрлүк жарын издеп, шоу программаларга болуп таанылып, азыркы учурда блог алып барып жаткан Динара Токтосунова эжекебиз бүгүнкү биздин маектешибиз болот. Саламатсызбы эже? Кош келдиңиз. Саламатсыңарбы? Куш келдик. Сизди көргөнүзгө кубанычтабыз эжеке. Мен да кубанычтамын, таанышканыма кубанычтамын, сүйлөшүп отурганыма кубанычтамын. Рахмат сизге убактыңызды бөлүп келгениңизге. Анан эми сиз жакында гана ошол Казакстандагы Жар издеген программага барып, анан коомчулук ал жактан дагы сизди таанып билип калды. Анан талкуулар башталды дегендей. Негизи эле ушу Динара Токтосунова ким, каяктан, эмне болуп бул программаларга катышып калды? Өзүңүз жөнүндө биринчи маалымат бериңизчи. Канча жаштасыз, үй бүлөңүз тууралуу? Мен көпчүлүк эле эл билип калды, Ош шаарынан болом. Айылда эле жөнөкөй эле үй бүлөдө чоңойгонмун. 6 туугандын 4-сү болом. Ата-энем деле жөнөкөй адамдар болгон. Азыркы учурда апам жок, атам бар. Бишкек шаарында жашап атканыма 5 жылдын жүзү болуп атат. 2 кызым бар. Жашым 39да. Жогорку билимдүүмүн. Ош шаарында университетти бүткөндөн кийин иштеп жүргөнбүз университетте. Андан кийин салон красоты бизнесине өттүм. Андан кийин Москва жергесине кеткенмин. Ал жакта анан кийин жумуш кылып жүрүп, анан 5 жыл мурун Кыргызстанга келип, ушул именно Бишкек шаарында жашап калышка туура келди. Анын себептерин дагы алдыда кенен айтып берем, эмне себептен келип жашап калдык. Азыркы учурда ошол кичинекей кызым менен буга чейин эл билип калды. Өзгөчө кызым бар. Ошол кызым менен Бишкек шаарында бактылуу жашап атабыз. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Сиз канча жашыңызда турмушка чыктыңыз эле? Мен 2-курсумда 2005-жылы турмушка чыгам. Өзүмдөн 5 жаш улуу жигитке. Сүйлөшүп же ала качып кеттиңиз? Сүйлөшүп жүрүп эле биз 1-курста таанышып калганбыз, кошуна кызыбыз аркылуу. Анан кийин ал кезде азыркы учурда Ошто Ош парк деп ал кезде аты ошондой эле, азыр Рек парк болуп калды окшойт. Ошодо жумуш кылчу. Анан Ош технологиялык университетинде иштечү, Раматылык жолдошум. Ал ошол учурда 24 жаштарда эле. Мен 18-инде таанышып турмун, 19-умда анан экөөбүз. Мен кышкы сессияны тапшыра албай калам. 1-2 сабактанчы пересдачага калып кетем. Анан мен эң улуу эжем ошол учурда Ош мамлекеттик университетинде юридика факультетинде иштейт эле. Ал аябай строгий эле. Анан сен пересдачага кала турган болсоң, мен сени өлтүрөм деп коркутуп койгонбу. Пересдачага калдым, мени эжем өлтүрөт деп, анан жигитиме айтам, мени алчы. Мага үйлөнчү, үйлөнсөң мени эжем урушпайт. Десем ал ошол эжем теңдүү эле бала, бирок ал деле 24 жашта болгон, ошол учурда жаш бала да. Ал анан кийин мейли алса алайын, ушул урушуп калбасын деп, эми ал үйлөнөм деп эле жүргөн да мага. Но ошол кездер эмес эле, дагы 1-2 жыл окуу деп атканда, анан ошодон улам биз үйлөнүп калганбыз. Мен шашпай деле ага турмушка чыксам болмок. Болгону жашмын, 19дамын. Пересдачадан коркуп эжем өлтүрөт деп
шаштырганмын дагы, ошондон улам жаш тийип калды. Өзүңүз сунуш киргизип мен. Анда дагы мен шустрый экен деп, анда дагы өзүм киргизиппин. 19 дагы кызмын. 24-төгү балага мени ал деп атам. Азыр мен 40тамын, неге мен азыр ал деп айтам? Эмдергечи, ушундай характерим бар экен да менчи. Канча жыл жашадыңыз? Ал жолдошум менен биз 2,5 жыл жашаптырбыз. 2005 январь турмушка чыгыптырмын. Кыштын ызгар суугунда чыкканмын. 2007 жылы 5 ноябрда каза болуп калып атат жолдошум. Кызыбыз 2006 төрөлдү. 1 жаш 2 айлык эле жолдошум каза болгон күндөрү. Мен 20-21 жаштарда элем, 21 жашарда элем ошол кезде. Ал 27ге өтүп калган, 26-27 жашка чыгып калган кез эле ошондо. Сен 29дамын деп атпайсыңбы? Сенден 2 жаш кичүү бала да ошондо. Жашта. Ооба. Жашта. Ошентип 2007 каза болуп калды. Демек, бул сиздин биринчи жашооңуз, Анткени маектер өзүңүз тууралуу маалымат бергенде Казакстанга барганда, сиз экинчи кызым өзгөчө төрөлгөндөн кийин анан жолдошум менен пикирлешпесек болду деп айттыңыз. Ошондон кийин 2 ажырым жолго түштүңүз деп. Ооба, бул биринчи турмушум болуп атат. 2007 жолдошум каза болду. 2016 жылга чейин мен бойдок жүрдүм. Мен турмушка чыккым келбечү. Коркуп калыптырмын да, эми жашмын. Катуу коркуп чочуп калыптырмын. Анан эле апам катуу ооруп калып, мен көзүм барда турмушка чыгып, кызым кичинекей, эртең турмуш куруп кетсе жалгыз каласың дегенден эле анан мен 2016 экинчи жолу турмушка чыкканмын. Ортодо 10 жыл өтүп атат да ошондо. 10 жылдан кийин кайра экинчи турмуш баштадыңыз. Экинчи турмушка чыгып атам. Москвада иштеп жүргөн кезде ошол жактан эле нике кыйып, уже тоже ошол оштук балага турмушка чыкканмын. Үйлөнөлү деп, анда дагы мен сунуш киргизгем. Неге мен мындаймын билбейм. Өзүнөн өзү эле ушундай. Азыр сен суроо берип атсаң, мен ойлонуп атам, мен баардык эле учурда өзүм сунуш киргизген экенмин да. Анда дагы мен айтканмын, көпчүлүк менин артымдан сөз айтып жүргөн, үйлөнөм деп жүргөн балдардын катарындагы эле жигит болчу экөөбүз, кыз жигит болгонбуз деп деле айта албайм. Анан ал деле башка варианттарды караштырып жүрсө керек эле, мен деле иштеп жүрөм. Анан мен бир күн айттым. Сен менен иштешип жүрөсүң, бири-бирибизди жакшы эле таанып калдык. Мага үйлөн. Мен турмушка чыгышым керек дедим. Сен мага ошол азыркы мага сөз салып жүргөн балдардын арасынан более-менее жагасың. Ошон үчүн мага үйлөн, мен сага турмушка чыгайын, экөөбүз бактылуу болуп жашайлы деп мен сунуш киргизип, ал макул болуп, ошодон улам биз үйлөнүп калганбыз. Үйлөнгөндөн кийин сүйүү пайда болду никеден кийин. Сүйүшүп, аябай сонун 3 жыл жашадык, аябай бактылуу жашадык. Барда жокто бири-бирибизге жөлөк таяк болуп, анан ажырашуубуздун себеби дагы аябай чоң эле причинадан болгон. Бул жерде мен өзүмү дагы, аны дагы эч кимди күнөөлөй албайм. Эмне себеп болду? Бардыгы жакшы болуп атса. Бир күнү апам баягы катуу ооруп жүргөн малдар, бир туугандар Бишкекте чогулдук. Эми баягы каза болуп калат го деген ой болду да, бизде катуулап кетти. Мен кичинекей кызымды ээрчитип келем. Мен ал жолдошуман кыз төрөйм. 2017 кыз төрөйм, кыздуу болобуз, атын Алия деп кайненем ошол кездеги сонун атты коет. Анан мен кызымды ээрчитип ата-энеме келем. Анан апамды карап жүрөм. Апамды түнү жанында жатып калам. Апам аябай ошол кезде сүйлөй албайт эле, түшүндүрө албайт эле, постелде жатып калган. Анан түнү менен кыйкырып чыгат экен да. Анан мен баягы картинаны көрүп алып ошол кезде ойлонгомун да, ушул ызы-чуудан тез эле кетип калайынчы Москвага. Бул түнү менен уктабаган жашоодо атамдар, анан башка карап аткан эжемдер кантип жашап атат. Мен тынчыраак эле кетип калайынчы Москвага.
жаман экен, түнү уктабаган, түнү кыйкырган адам менен жашаган жаман экен деп мен ойлонуп койгонмун да. Аз өтпөй эле 10 күн өтпөй ошол нерсе өзүмдүн башыма келди. Жумуштарым менен кетем, келсем эле атам эжем менен ойлонуп калышыптыр. Анан мен айта албай атасыңар десем, Динара, сен кет эртерээк Москвага, жолдошуңдун жанына бар. Биз апаң өзүбүз карай беребиз, эптештире беребиз деп калды. Анан эмне болду десем, кызың капа болбойт, сүйлөшсөк бизди карабай атат, бунун кулагы укпайт экен деди. Анан баягы энелик жүрөк ага чейин мен бир аз тызылдап жүргөнмүн. Бул кыздын бир башкачараак болуп атат. Койчу жаман ойдон Кудай сактасын деп ойлогондон коркот элем. Ойлобой коет элем. Анан эле мен бекеринен сезбептирмин дедим дагы. Сразу билет алдым, Москвага учтум. 2019 жылдын февраль болчу. 2019 жылдын 26 февраль күнүнө мен Москвада поликлиникада неврологко жазылам. Ошол күнү анан кызымды жетелеп алып, кызым 1 жаш 7 айлык эле ошондо. Поликлиникага кызымды жетелеп кеткен жолдору азыр деле көз алдымда да, аны неге айтып атканымды дагы азыр алдыда түшүндүрөм. Бардым поликлиникага. Жолдо кетип атып соседка бабушка бар эле, ал менен күлүп, жайнап сүйлөшүп кеттим. Анан ал жерде невролог кызымды көрдү, менден сурады, мен айтып бердим. Кызым кандай ойнойт, кандай уктайт, кандай жейт, баарын сурап атат. Бунун баарын неге сурап атат деп эле мен ушу сага сүйлөп аткандай кылып эле айтып берип отурам. Аягында эле анан кийин у вашего ребенка симптомы аутизма деди невролог. Анан мен аны баягы гриппкен, анан кийин ОРВИ болуп калыптыр, ушул сыяктуу эле бир жеңил болезнь эле угуп атам да оюмдачы. 1-2 азыр дары жазып берет, анан мен алып берем, ичирем, айыктырам. Ошол ой. Анан кийин бул эмне дедим, кандай оору дедим, кандай кылыш керек, кандай дары беришим керек деп атам менчи. Десем эле, сиздин балаңыз азыркы учурда сиз апасы экениңизди дагы түшүнбөйт. Билбейт бул. Ата-энем эмне, мен киммин? Бул бала бул мирдин, бул жашоонун баласы эмес. Bunday балдар сакыр башкача ойлонот. Сиздин балаңыз сөзгө дагы түшүнбөйт, угат. Мен баятан бери кыймыл аракетинен байкап атам. Бирок сөзгө түшүнбөйт деп атат. Уже менде чым деп кулагым тунуп кетти. Эмнени айтып атат бул депчи. Анан эле бул жактан жолдошум чалып атат. Кеткенин билет, баланы көрсөткөнүм. Эмне болду деп, ал жумушунда. Ала албайм аны. Тигини окуп эле ыйлап атам менчи. Кызымды карап эле ыйлап атам. Анан эле жолдошум трубкасын алып, биздин кызыбызда ушундай диагноз экен. Ал жөнүндө түшүнүк бар экен эле. Бир аз болсо дагы. Десем эле мен азыр барам деп эле 5 мүнөттүн ичинде жумушунан бери жооп сурап эле учуп келди. Экөөбүз чоң Москванын поликлиникасында отурабыз. Коридордо жерге эле отуруп калдык. Балам, кызым ойноп жүрөт. Тигин тиктеп отуруп эле биз экөөбүз шолоктоп биле отура бергенбиз. 2019 жылдын ошол 26 февраль менин жашоомду до и после кылып койду да. Мен бул мирге, бул жашоого башкача көз караш менен карап калдым. Башкача ойлонуп калдым. Обычный адамдар башкача көз караш менен карашаттыр. Но меники алардан башкача. Ошон үчүн дагы мен эддерге мындай странныйраак көрүнөм да. Экөөбүздү акырын ошол проблема алыстатып баштады. Түшүнбөстүктөр болуп баштады. Экөөңүн мамилең, экөөңүн сүйүүң ал жок эле болуп кетет экен, ага орун жок болуп калат экен. Сүйлөшүүгө, сезимдериң сүйлөшүүгө орун жок, эркелешүүгө орун жок болгону. Каяка алып барып көрсөтөбүз? Кайсыл акчага кайсы дарыны алабыз? Ошол гана болуп атып, биздин ортодогу аялы күйөөсү деген мамилебиз алыстап анан кийин өчтү. Ушундай жашоо менен канча убакыт жашадыңыздар? 2019 жылдан ушул жашоо башталды. 2020 жылдын аягына чейин ушундай жашоо уланды. Ким чечим биринчи чыгарып айтты? Мен чечим чыгарып, анан айттым жолдошума, сен бөлөк жаша,
мен бөлөк жашайын экибиз менен. Кел өзүбүзчө жашап көрөлү. Потому что жолдошко деле балаңдай мамиле керек, забота керек. Анында тамагын беришиң керек, анында кийимин кийгизишиң керек, даярдап беришиң керек, көңүлүн алышың керек. А бул жакта бир кызым ал абалга кирди, ал бир 10-15 баланын түйшүгүн берет да сагачы. А менде двойной груз болуп атат. Мен кыйналып кеттим. Анан мен ага сунуш киргизем. Мен физически менде жакында сбой болот. Мен аябай кыйналып кеттим. Давай сен өзүңчө жаша, мен өзүмчө жашайын деп мен ага айтып калам. Ал макул дейт. Анан ал өзүнчө бөлүнүп жашайт. Ошентип 4 ай жашабадык. Анан 4-чү айда анан мен уже более успокоилась. Ал жок жашоону көрдүм. Мага анын колдоосу керек экенин билдим. Анан мен өзүм сунуш киргизем. Кел, Кайра чогуу жашайлы. Ооба, чогуу жашайлы. Сен кызыңа керексиң, мага деле керексиң. Деп ал макул, ага чейин ал деле айтып жүргөн жашайлы. Чогуу жашайлы десем мен тура тур. Кичине эки жакта жашап туралычы деп күттүрүп турганмын. Анан экөөбүздөн келишип, чогуу жашап баштайбыз. 3-4 ай чогуу жашадык, бокшошподу. Жолдошум мага чейинки келинчеги менен жарашыптыр деп уктум. Бир 20 күн өтпөй эле жарашыптыр деп уктум. Ал дагы мага аябай катуу тийди. Бул жакта ажырашуу, бул жакта кыздын абалы, ошол эле жылы апам дагы каза болуп калды. 3 нерсе мага бир келип, аябай катуу чачылдым. Чачылган жерден ушул 2-3 жылдай өзүмдү собирать эттим. Жакшынакай болуп, ширин уйкудан туруп ойгонгон күнүм жок. Кечинде жатарда дагы ошол бир бөлүгүн кесип алып, туз сээп, бычак менен сайып аткандай ооруйт. Ошо боль менен уктап, ошол боль менен ойгоном. Анан бир күн отуруп алып ойлондум. Жок, буга дагы бир выход болуш керек. Мен табам жолун. Бул ушундай болуп эле күнүнө жараланып, жашап өтүп кетпеймин, мен буга дагы жол табамын деп анан ар бир суроомду YouTube'ка жазат элем. Кантип тынч уктаса болот, кантип жакшы ойлонсо болот. Наушникти салам, пол жууп атамбы, идиш жууп атамбы, көчөчөдө басып баратамбы, кино көрбөй койдум, музыка укпай койдум. Только ушуну угам. Жатарга чейин угам. Иши кылса, ошол YouTube'дагы эксперттер ушул жөнүндө айтып бергендердин сөздөрү мага чоң жардам болду. Ошолорду угатып эле анан кийин аларды аракетке киргиздим. Ал жактан бардык эле вопросуңа жооп таба аласың да. YouTube'данчы. Менин өзгөрүүмдө ошол жак жардам берди да. А кызыңыздын абалы азыр кандай кабыл алып, азыр абалы кандай кызыңыз? Кыргызстанда государственный спецсадикке бекер алып калышты менин кызымды, Кудай жалгап. Ал жакта 2021 жылдан 2023 24 жылга чейин барды бекер. Кызымда азыр ошол күндөргө караганда азыр улучшение, конечно, бар, Кудайга шүгүр. Анан ошондой этаптарда жүрүп, анан жар издөө, кайра дагы кой менин жаныма бирөө керек экен деген ой качан келди? Бишкекке келип, бул жакта жашап баштаганда, ошол блогердик жашоо менин өзүмдүн страничкам арыктоо максатында ачылган болчу. Азыркы баракчам Инстаграмдагы. Ал кезде мен Москвада жүргөндө, ошол 2019 жылдары арыктоого жардам берем деп марафон ачып, кыздарга жардам берип, акча таап жүргөнмүн. Анан эле бул жакка келип жашап баштаганда, кызым экөөбүздүн жашообузду киргизем, каяка көрсөтүп атам, кандай лечение алып атам, кандай жашап атабыз, ошону стористен көрсөтүп атып эле лайфстайлга өтүп кетти менин страничкамчы. Анан эле жакшы актив алып баштады, элдер мени таанып баштады. Анан эле бул жакта көптөгөн тааныштарды, блогерлерди арттырдым. Анан карап отуруп, активди көтөрүш керек экен. Ал үчүн хайп жаратыш керек экен деген ойлор пайда болду.
ушул программага барышым керек дедиңиз. Көбүрөөк таанıyып. Мына силер мени жакында көргөн программа деле бул хайп жарата турган программа. Аны мен ал жака баргандарды, кеткендерди осуждать этпейм, туура эле кабыл алам, колдойм. Азыр 21-кылым. Азыр 21-кылымда өзүмдү таанытуу, хайп жолу менен таанытуу деген ал жөнөкөй эле көрүнүш. Болгону ар ким өз деңгээлине жараша түшүнөт аны. Мен бирде садиктен келатып эле кызымды таштап, Максат ажыны баарыбыз эле сыйлайбыз. Ошодон башталган жери сурасаң сен. Ооба, Максат ажы Токтомушов, турмушка чыгам деген видеоңузду көрдүк. Ал ошого чейин өзүңүз тарттыңыз. Эмне үчүн Максат ажы Токтомушов? Эмнеге бул именно ошону тандап алдыңыз деп атасыздарбы? Сиз демек биз жолуктук программасына чейин ошол видео тартылган. Ооба. Ага чейин бул видео чисто случайно. Мен Сиз биздин көрүүчүлөргө да түшүнүктүү болсун. Эмне деп айттыңыз эле ал видеодо, мисалы, ошол айтып койсоңуз? Азыр силер таап аны бир жерге кыстарып койсоңор деле болот. Ал интернетте жүрөт. Мен садиктен келатып эле ал жерде Максат ажынын баяндарын угуп келатканмын. Анан мен ушундай адамга турмушка кошумча аялы болуп чыккым келди да. Экинчи, үчүнчү аял. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи иши болсо, ажыраштырбайм. Кийинки токол деп коет го эми биздечи, токол кылып алса деген ушундай ой келди. Бул оюмду жаман ой деп деле эсептебейм. Ал тарыхта бир мен эле ойлонбойм антип, көп эле ойлонушат, көп эле турмушка чыгып жашап келатышат дегендей. Көбү мага окшоп айтканы бар, айтпаганы ичинен ойлонуп коет дегендей. Мен сыртыман айтып койдум ошону. ТикТокко жүктөп койдум. Максат ажы мени кийинки аял кылып алса, мен турмушка чыкпакмын, мен жактырам ушул кишини. Мен мага ушундай сунуш берсе, мен макул болмокмун деп сүйлөп эле киргизип койсом эле тарап кетти ал баардык жака. Максат ажы жооп бердиби анан? Ал кайрылгыңызга? Максат ажы жооп берген жок. Бирок ошол жакындарынан улам мен алдым жоопту. Кандай болду жооп? Жооп эми ажыбыз буну мындай эле хайп кылып атат, бул өзүн таанытат. Мен аркылуу мейличи эми тиричилигин кылсам болбосун деп эле айтыптыр. Укканым боюнча аны чын айтты, жалган айтты билбейм. Мага ошентип жеткиришти. Демек бул видео тарайт, андан кийин анан тиги долбоорго өздөрү чакырыштыбы же өзүңүз? Биз жолуктук долбоору. Биз жолуктук долбооруна мен белгилүү инсандар менен завтрагыбыз болуп калат. Биздин бизнес завтрак. Ал жактан чыгып, анан үйгө баратсам эле мага МТСтен байланышты. Анжелика Бекболиева ырчыбыз дагы мен жөнүндө маалымат берген экен, мамилебиз бар. Анан келип калыңыз, биздин проектке сиздей адам керек болуп атат. Сиздин стилиңиздеги адам керек болуп атат. Себеби көпчүлүгү эле жаштар да ал жердечи. Жаштар анан чоң күйөөдөн ажырашкан, күйөөсү каза болгондорго деле күйөө керек да эми. Ошолордун тап башында кылып туруп мени алышат. Көчөдө эле бараткан жеримен эле кирип барам мен. Эфир башталат, 3-чү эфирдеби мен кошулуп калгам. Ага чейин мен жокмун. 3-чү, 2-чи эфирде мен ошентип кошулуп калгам алардын чакыруусу менен. Эң улуусу мен элем ал жерде. Калганы жалаң менден кичүүлөр болчу. Ал жактан сиз мындай таза өзүңүздү таанытуу, хайп жаратуу үчүн бардыңызбы же чындап эле эгерде мага татыктуусу келсе турмушка чыгам деген да ой болдубу? Турмушка чыгам деп барган эмесмин. Мен жаман жагымды деле көрсөтө берет элем ал жерде отуруп алып, жакшы жагымды деле көрсөтө берет элем отуруп алып. Анан элдер азыр баягы блогерби, ырчы чорчубу, ошо теледен көргөн адамдарды идеальный образда көргөнгө көнүп калышыптыр да. Анан мен тарс этип эле деп эле айкырып, кыйкырып эле мынтич керек, анчиш керек, таңдаба сен тиги ошого деп эле чыксам, могу стерва турбайбы, могу начар адам экен деп мени башкача образда кабыл алып алышты. Негизинен мен деле силерге окшогон жаман жакшы жагым менен жаралган адаммын. Болгону мен настоящиймин. Өзүм кандай болсом, ошондой көрсөткөндөн уялбаган сапатым бар экен да. Ошону гана көрсөтүп коюп, бир аз элдерге
башкача баштардын ичинде образды түзүп берип койдум аларгачы. Канча таанышуу болду ошол программада отурганда? Тааныш Программада отурганда мага бир жигит келди. Кеминдик болуш керек, адашпасам. Менден бир жаш улуу экен. Ал келди. Мен сени сүйөм деди. Мен сени аялдыкка алам деди. Кызыңы дагы сүйүп карайм деди. Ал болгон өзүнүн оюн айтты. Анан мага жакпадыңар дедим. Сыртка келберди, мага жаккан жок биринчи. Мен эки турмушка чыккан болсом, мен анын биринчи жолдошум каза болуп калды. Экинчи турмушуман ооба ажыраштым. Анан все равно считается же эки жолу турмушка чыкты депчи. Келинчегин айтып калды, эмне себептен ажыраштыңар десем, көзүмө жоп салган, ошодон улам жашабай калдык деген сөзүн айтып калганда, ой болду стоп дедим. Бул менин адам эмес дедим. Себеби көпчүлүк айымдар, өздөрүнө жакшы баа бере ала турган айымдар аялын жамандаган эркектер менен мамиле кыла албайт. Бул туура эмес. Андай эркекти мен эмне кылам? Мен сразу эле терең ойлондум. Анан жок, мен андай эркек менен сүйлөшө албаймын дедим. Кечки эле анан аялым ушинтип изменять эткенде деп эле эзиле берди эле. Демек сен өзүңдүн төшөктө анча эмессиң сен, значит дедим. Аялың раз сен изменять эткен болсо, төшөктө анча эмес экенсиң, үстүңө иште. Мага тем более андай эркек кереги жок дедим. Ошодон улам эл дагы ошодон дагы мени жаман кабыл алып алышты. Неге? Потому что мага окшоп ачык айтып, эч ким ал жерде талапкерин кетирген эмес. Баары эл бизди жаман көрүп калбасын деп жакшына кылып кабыл алып, 2 свидание кылып, жакшына кылып узатып койчу. Ошого көнүп алган эл мени көрүп дагы чочушту дагы. Динара жинди эле жинди деп жатып калышты. Акыркы Казакстанга барганчы эмне болду? Дагы Instagram актив түшүп кетти. Эмне болду? Бул деле хайпта. Ооба. Ушул жылга койгон максатым бул Казакстанга барыш керек болду. Жар издеген программага. Жар издеген программагачы. Себеби элдин баары эле ушакты көрүп атышат. Аяка барсаң мени дагы көрүшөт. Ал жактан дагы катталуучу топтойм, атым чыгат. Ооба, атым чыгат, дагы катталуучу топтойм деген максат. Мен ачык эле айтам анычы. Бунун эч кандай жаманы жок. Толтурасы ошол эле максатта барып отурушат. Болгону мага окшоп ачык айта беришпейт. Ошол эле. Отура берсин, катыша берсин, ким колунан келгенин кыла берсин. Ар кимдин өзүнүн жашоосу. Ал жакка максат койдум. Деломду өзгөрттүм. Бул максатыма жеттим. Эми мен Казакстанга барам дедим дагы. Анан ал жакка бардым. Демек, тиги жердеги катышуучу жигиттер айырма 15 жаш экен. Ооба. Мындай өзүңүз карап тандадыңызбы же мындай айтор барышым керек деп эле мындай түшкөндөр мындай болуп калды. Ал бара турган жигитиңизди көрдүңүз беле? Жок, буну мен азыр айтып берем. Бул мага деле жаңылык болду. Андай таанып, сүйлөшүп, билип, план кылып. Сиз буга чейинки азыр айтканыңызда, мисалы, жана Кыргызстандагы долбоордо отурганда айттыңыз да, сен эгер аялың сени көзүңө чөп салса, анда өзүң төшөктө начарсың деп. Ооба. Сиз жаш баланы тандаганыңыз балким ушу төшөк маселесинде болдубу? Жок, мен Казакстанга катышуучу болуп катышам дегенмин. Талапкер болуп эмес, үмүткер болуп эмес. Мен участница болуп катышам деген план болгон менде. Мен Алматыга көчүп кете турган план болгон менде. Ошол жактан кызымды центрлерге берип, кийинки жашоомду, блогерствомду ал жактан улантам деген план болгон менде. Болгону мен бул проект мени чакырат, мен барам. Барганда менин планым бузулуп кетип атат да. Катышуучу кылып чакырды. Алар келиңиз, кастингден сүйлөшөбүз деди. Менин планым бул менин планым. Алар укту планымы, келиңиз ушул күнү ушул саатка биз сиз менен кастинг кылып, собеседование кылып сүйлөшөбүз деди. Аларга ачыгын айттыңызбы, мен катышуучу болом, ушундай деп ачыгын айттыңыз? Ачыгын айттым, мен катышуучу болом дедим. Ачыгын эле айттым. Эми Кыргызстандан Алматыга угара болуп эле барып келе бербейсиң го. Бир бүтүрөйүн. Болсо болду, болбосо жок. Болсо деле нормально, болбосо деле нормально деген ой болду. Анан барганда мени ошол редактор менен собеседование болуп атканда алар менин планымды өзгөртүп жиберишти. Эмне деп өзгөрттү? Сиз биринчи деди,
көпчүлүк бул жерде катышуучулар баары биринчи үмүткер болуп келишкен бул жерге деди. Казакстанда талапкерди үмүткер деп коет. Келген поклонницаларды. Кыргызстанда талапкер дешет, биз жолуктук. Биринчи үмүткер болуп келип туруп, анан көбү катышуучу болуп калган, сизди дагы ошондой кылып киргизебиз деди. Биз сразу эле катышуучу кылып ала албайбыз деди. Биз көбүнчө 80%-ин биринчи үмүткер кылып, анан кийин катышуучу кылып алганбыз деди. Ошон үчүн сиз дагы биринчи бул жерде бир жигитке азыр үмүткер болуп киришиңиз керек деди. Эгерде мен ал передачаны мен 1-2 жолу эле көргөнмүн, а так ага көргөн эмесмин, отуруп алып мен. Айырды тааныбайм эч кимисин менчи. Бир гана биздин Кыргызстандан Залкар деген жигит азыркы учурда отурат. Бир күн мурун ошол менен сүйлөшкөнмүн. Залкарга мен тааныбайм аны, ал да мени тааныбайт. Мен инстаграмына жаздым. Мен эртең кетип атам. Алматыны билбейм. Сен отурган жерге барам. Ошол жактан таанышып сүйлөшөлү, мени тосуп ал деп айттым. Оштук өзүмдүн инилерим экен. Анан макул эже келиңиз деди. Ал мени тосуп алды. Анан ошол студияны көрсөтүп, анан мен кирип бардым. Залкар отурат бул жакта катышуучу болуп. Сиз демек ошол жерден тандадыңыз? Ошол жерден анан кийин ушундай отуруп эле. Сүрөттөрүн көрсөттү балдардын? Сүрөттөрүн көрсөттү. Мен эч кимисин тааныбайм, кыздарын деле тааныбайм мен. Залкарды деле мен бир күн мурун чукулап атып эле көргөнмүн. Кыргыз бала бар экен да депчи. Аларды мындай кызыгып көрө бербейм да. Анан бир Чыңгыз деген жигитти көрсөтүштү, ошол менен барган 15 жаш кичүү жигитти. Мага баары бир эле. Кимисин көрсөтсө делечи. Мага баары бир эле. Мен мага тийбейм да. Менин максатым башкада. Анан кийин ушул жигит, видимо, ал жигитке мындай үмүткерлер азыраак келгенби же келе элекпи билбейм. Ушул жигитке кирсеңиз болот деп ошентип эле мындай информация берсеңер ошол жөнүндө шашып атабыз. 12-де башталат эфир. Мен саат 10-до жеткенмин, 10-до кирип барганмын. Шашып атабыз, анан информация берсең, мен ошого карап сүйлөшүм керек да. Десем, анан ушу 24 жаштагы жигит эле ойбай, да өлөскөн да деди. Бирок ичиңизден өзүңүздүн кыялыңыз орундалып атат. Обош бедер дагы 15 жаш кичүү бала барды Динара деп. Мен айтып атам да, аз дагы негатив жазышат, мейли, эми дагы угуп кое берем, мен дагы чыдап кое берем депчи. Элдердин дагы качысында тийип алат экенмин да деп атам да оюмдачы. Так менин максатым башкада, мен эми тийбейм да балага, эмне кыла. Азыр 15 жаш улусуна деле тийгенге менде анча шарт жок. Кичүүсү эмесчи. Анан тийгени турмушка чыгуу проблема эмес мага. Мага азыр үйлөнөм дегендер, аялы бары деле, жогу деле, кичүүсү деле, улусу деле, студенти деле алам деп жазгандар көп. Эми мен аларга өзүмдү кандай десем, жакшы мамилем менен өзүмө тарта алам. Мага менин күчүм жетет. Болгону каалабайм ал нерсени. Азыр сизге бул нерсе кереги жок. Жок, менин максаттарым башка азыр. Менин максатым акча табуу, кызымды бутка тургузуу, үй жай кылуу. Ошол менин максатым. Күйөө эмес меники. Анан тиги баланы көрсөтүштү, азыр киресиз, ушуга үмүткер болдум, келдим деп айтасыз дедим. Макул дедим. Хейтти көтөрөсүз, аябай хейт кетет дедилер. Всё нормально дедим. Менин иммунитетим андай нерселерге туруштук бере алат дедим. Сурашат экен ошентип. Анан көбү көтөрө албайт да негативдичи. Мен андай хайптардын көбүнөн өткөнмүн. Это нормально для меня дедим. Анан эле ал балага кирип бардым. Чочуп кетти ал деле. Залкар иним деле чочуп кетти. Жигит эмне болду депчи. Колдоду мени иним, рахмат ушул жерден айтып коеюн. Колдошту. Катышуучулар деле жакшы кабыл алды, аябай жакшы тааныштык, сырдаштык, дос болгон менен азыр деле дос болуп жүрөм аерде катышуучулар менен. Ал жигит дагы жакшы кабыл алып алды. Ал дагы мейли конок болуп келсиз, мен сизди бүгүн конок кылайын деп. Ал дагы билет экен. Жакшы жактан таанылышты. Шүшүктөр дедим менчи. Анан кийин Көктөбө деген ошо Казакстандын жакшы жери бар экен. Аябай мен ошол жерде айлантты. Бир досун ээрчитип алган. 24-төгү 2 бала менен мен жүрөм кечиндеси. Анан эже дегенди тате дейт экен аларчы. Анан кийин рахмат балдар деп бирдемке алып беришет, угощать этишет. Рахмат балдар десем, рахмат инилерим деп койбойсузбу тате деп күлүшөт аларчы.
мына братишкалар жүрөт да жанымда 2 братишка бойдотуп жүрөм да атасызбы ичиңизде деп коет магачы жок деп коем менчи. Анан кийин аябай сонун конок кылышып анан кийин кечинде анан кийин Залкар иним мени өзү узатып койду Бишкекке. Тиги жигитке айттым мен. Чыңгыз иним, сен тартынба, мага оюң ачык айт. Жинажа капа болуп калат да деп ичиңен ойлонбой, ачык эле айт мага оюңду. Мен сага келген максатым эми өзүң деле түшүнүп турасың да дедим. Десем, деп койду. Прям ачык сүйлөшпөдүк, хайп сайт депчи. Өзүм деле эми жаш баланын уровенине түшүп, ошо 24 жаштагы баланын түшүнүүгө жараша түшүндүрдүм агачы. Анан ал күлүп койду. Анан сүйлөшүп туралы, анан дальше көрө жатарбыз деп койдум менчи. Эми унага тийбейм да. Ошо кандай кабыл алышты? Биринчи ушул бул жактан жар издеп чыкканда, анан Казакстанга барганда атаңыз, бир туугандарыңыз. Аларга мен сага айтып берип аткандагы эле жакшына түшүндүрүп берип койгом башында эле. Менин максатым билесиз. Алар эми эл бул сырттан көргөн адамдар. Алар мен менен жашап жүргөн адамдар. Алар менин кайгымды, бактымды тең көрүп, тең бөлүп жүргөн адамдар. Алар менин жашоомду, турмушумду билет. Кандай уктап турам, эмне жейм, кандай жашайм, кайсы күнү ыйлайм, кайсы күнү сороном, кайсы күнү ооруйм. Алар мени билет, алар түшүнөт мени. Жакындан тааныган адамдар алар. Аларга мен ушинтип түшүндүргөнмүн. Сиздерди узатты, анан кайра качан бардыңыз ошол жерден? Мен узатты, бир күн Бишкекте болдум. Анан эле мага редакциядан жазышты, эртең саат 10го келип калыңыз. Ортого чыгасыңар деди. Ал деген айттым го, отчет беришим керек. Анан мен макул дедим дагы. Эртең менен кеттим, жетип бардым саат 10го. Бизди ортого чыгарышты. Анан кийин биз полный love story, ошол отчет, эс алуу, свидание баарын айтып бердик, көрсөтүп бердик. Анан ошол мырзадан сурашты. Улантасыңарбы же токтотосуңарбы деди эле. Ал айтты, улантпайбыз, токтотобуз деди. Аны көрүштү элдер деп сүйлөгөн. Уланта албаса уланта албайт деди, нормально. Ооба, аны сиз туура эле кабыл алган, сиздин максатыңыз башка эле. Анан катышуучу болуу маселеси кайда калды? Катышуучу маселеси боюнча токтоп калды. Алар айтышты, биз сизге өзүбүз байланышабыз, кабар айтабыз деди. Мына бир жума өтө элек, пока кабарга чыга элек алар. Өзүңүздүн кызыңыз да 18 жашта, биринчи кызыңыз. Ал өзүңүздүн кызыңыздын мындай ою кандай? Ушул сиздин ушул айткандарыңызга бир туугандарым айтып түшүндүрүп деп атпайбы? Алар түшүндү. Кызыңыз түшүндүбү? Эң больная тема да ушу магачы. Кызым ошол 18-ти, быйыл 19-га чыгат. 2006-жылы төрөлгөн да, ошондо быйыл 19-га чыгат. Аябай красотка, аябай билимдүү кызым бар. Бишкекте азыр алдыңкы мобилографтардын бири, белгилүү адамдардын клиптерине катышып модель болуп жүрөт, аябай аракетчил кыз. Бул кыздын чоң атасы физик-математик болгон. Өзүнүн атасы өзүнүн жеке студиясы болгон, ал жерде клип, кино тартып, азыркы учурда клипмейкерлер деп коебу. Ошол учурдун клипмейкерлери болгон, жолдошумчу. Аябай ошол ботаник болчу да. Өтө башы кыйын иштеген, өтө билимдүү жигит болгон. Ошол канынан өтүп тур ушул кызымачы. Кызым ошол атасынын копиясы, билимдүүлүгү, ойлонгону, аракети баары ошол атасы. Кызыма айтайын эми, ошондой сонун адамдын кызы, атасындай өтө билимдүү, эпчил, күчтүү болуп чыкты. Болгону кызым менин апамда, кайненемде, өзүмдө үч жактай жүрүп калды да. Эми мен жашмын, окуум бар, иштейм, шаардачы. Ата-энем айылда турат, кайын журтум айылда турат. Анан баягы азыркыдай ойлоно алган эмесмин да ал кездечи. Азыркыдай ойлонум болгондо мен азыр өзгөчө баланы деле бактылуу болуп багып жүрбөймүнбү? Анын ден соолугу чыпачың го. Ал менен сопсонун эле жашамакмын да. Болгону жаштык кылыпмын да. Мага оордой сезилген да. Сөзсүз мага бирөө жардам бериш керек деген ой болуп, кайненем, апам болуп үч жакта чоңоюп калды. Мен Ошто турсам, ата-энем Куршапта өзгөндө турушат. Жарым сааттык жол, аптасына барам, кээде бир жумада 2 жолу барам, кээде бир айда барып калам. Ошентип жашоо өткөндө 10 жашка чыкчакты кызым. Кээде шарга алып келип ойнотом. Ушинтип үч жакта жүрүп калды дагы.
мага мээрими толбой калыптыр да, менден достаточно мээрим ала албай калыптыр да. Мени мындай эже катары эле көрүп калыптыр да. Апа катары көрө албай калыптыр да. Анан алысыраак болуп калган да, ошодон улам чыненденчи. Анан күбүндө койнума кысып жата албаптырмын да, мен жаштык кылганмын. Эми ошол маалда өзүмдө бар нерсени берипмин да, мен дагычы. Мен ата-эне апа болуп төрөлгөн эмесмин да, Эрлан. Мен деле ошол сыяктуу бала болуп, кийин анан апа болуп атпаймынбы? Ошон үчүн өзүмдө бар нерсени гана бере алыпмын да кызыма. Кызымды ушинтип сиңдимдей кылып чоңойтуп алыптырмын да, алыс кылып алдым да. Анан турмушка чыкканда экинчи жолу 10 жашта болчу, өзүм алдым. Биз менен Москвада ошол жолдошум менен чогуу жолдошум да ата деп жашап, сонун эле жүрдүк. Анан деле бул жака келгенде ошол жашай албайм сиз менен, мен чоң энем менен жашайм деди. Переходный возраст маалга биздин развод туш келип калды. Кызымдын диагнозу развод, бул кыздын переходный возрасты ошол маалга туш келип калды дагы. Мен тиги өзгөчө кызым менен болуп, буга дагы көңүл бура албай калдым. Ушундай каша болуп кетти да. Атайын кылбай атасың вродечи. Ушундай болуп калып атат. Тиги кызга полный внимание кетип, буга дагы бурулбай, дагы өзүн өксүк сездиби? Мен керегим жок экен да деп ойлоптур да, жаш башындачы. Жашта. Анан энеме барам деди эле. Мейли анда энеме барсаң. Чоң апасында. Чоң апасына, бабушкасына, жолдошум апасына. Азыр шаарда ошентип келиштик, мейли анда өзүңчө жаша. Дедим, ооба өзүмчө жашайм деди. Чоң энесине чалып түшүндүрдүм. Мени кабыл ала албай атат, мен менен жашаган ага жакпай атат. Силер өзүңөрдүн контролуңарга, карамагыңарга алып, өзүңөр көзөмөлдөп тургула деп мен энесине дайындаганмын. Макул деген энеси. Ошодон алып ошолордун карамагында. Шаарда жашайт, бирок чоң энелери менен катташып, ошолордун контролунда жашоосу өтүп атат бул жакта. Жумуш кылат, мобилографтан курстарды өтөт, күчтүү проекттер менен иштейт, жакшы зарабатывать этет. Жашоосу аябай жакшы, азыр 18 жашта, сулуу, акчасы бар, баарын жумушу буга түшүп атат, клиптерге тартылып атат. Эң сонун куракта азыр өткөзүп аткан маалы, мен молодец, колдойм. Жүдөп какап калган жок, акчасыз калган жок, өзүн сонун карайт, красотка. Аябай сыймыктанам кызым менен. Капа дагы эмесмин, Эрлан. Мен түшүнүп эле атам. Жаш, азыр жаш. Болгону күтүп келатам, качан келип мага апа, баарын түшүндүм мен. Сиңдимди, сизди жакшы көрөм, силер менен жашабаса дагы мамиледе болуп турам дегенин мен ушунчалык күтүп жашап келатам. Мен кечегинде Казакстанга барганда дагы ачык ушинтип айткандан кийин күттүм мен, Эрлан. Жазып калабы? Вдруг мен Казакстанда эфирде отурсам, сага сюрприз бар деп бияктан ведущийлер айтып, бияктан кызым кирип келип калабы деген даже өзүмчө мечтать эттим мен отуруп алып. Но, к сожалению, болбоду ал нерсечи. Азыркы учурда ошо күтүп келатам, ушу бир эле эжеси бар да менин кичинекей кызымычы. Анан таянган болсо, ошол болсо, жөн эле ушуну эркелетип, кучактап, сагынып, ойнотуп турса эле, ошол эле мага жетет. И ушу эжеси бар таянар, бир тууганы бар, жалгыз эмес. Ошол эле жетет атат мага. Кабар алышпайсыз азыр? Жок. Кабар алсам жооп бербей коет, жазсам. Блоктоп салганда. Инстаграмдан кээде блоктоп коет, кээде чыгарып коет. Анан левый аккаунттан карап, сүрөттөрүн, видеолорун карап, ушака барып тур да, ушуну кылып атыптыр да деп суктанып карап коем. Аябай сонун алып барат страничкасын. Анан кээде блоктоп таштайт. Номерин билбейм. Эмки жолукканда сага кызым келди деп айтайынчы. Ооба, буюрса ушундай жаңылык менен бөлүшүңүз. Эми азыр маегибизди жыйынтыктап чыгат Динара эже. Өзүңүздүн мисалы мен абалымды түшүнгөн ушул деп видео тартып койдум дебедиңизби? Азыр мисалы ушул абалыңызды түшүнүп, кайсыл мырза мисалы ушул мага өмүрлүк жар боло алат же ушул мырзага токол болууга дайым деп кимди айта аласыз азыр? Белгилүү инсандардан. Мен ошол максат ажы оюман кайта элекмин, Эрлан. Да, кайрылуу жасайсызбы? Мен однолюбмун дейм де.
Балким олуттуураак ушундай кайрылсаңыз. деңгээлде ушундай ойлонуудагы эми мен түшүнүштө да калуум, менин калымда эркек кандай экенинчи. Ушундай ажыбыздай ойлонуудагы адам болсо, мен кандай абалда болсо кабыл ала турган адам болсо, мен ага кийинки жар болуп турмушка чыгууга даярмын да. Мындан аркы ишиңизге да ийгилик. Буюрса бардыгы, эми бардыгын өзүңүз мындай колуңуздан келет экен. Сизге мисалы көзүм жетти. Мындан да жакшы болсун, э? Ооба, мындан да жакшы болуп, жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп, анан дагы бир күнү маектешели сизге. Чоң Рахмат. Элки келгенде сонун жаңылыктарым менен эң биринчи ошол кызымдын кайтканын айтып, анан менин калымдагы эркектин мага жашоомдо пайда болгонун айтып, ошол жаңылык менен келип калайын силерге орнуна. Ооба. Чоң рахмат сизге дагы убакыт бөлүп келгениңизге. Урматтуу Соло ТВнын көрүүчүлөрү, кайрадан кийинки биз маектерден амандашканча бар болуңуздар.